Bir суткада 139 кишиден вирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Бишкек шаарында 123, Чүй облусу 9, Ысык-Көл облусу 3, Нарын облусу 1, Жалал Абад облусу 3 кишиден вирус табылды. COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 1 бейтап каза болду. Март айынан бери 89.153 киши вируска чалдыгып, 1507 бейтап көз жумду. Оштун Алай районундагы Келдибек Белекбаев айыл аймагындагы Терек кыштагында мал карап жүрүп дайынсыз кеткен 14 жаштагы баланы издөө иштери уланып жатат. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдирди. Жекшембиде 40 куткаруу жана милиция кызматкерлери андан сырткары ондогон жергиликтүү тургун өспүрүмдү издеп чыккан. Бирок натыйжа болгон эмес. 14 жаштагы бала 2 апрель күнү жоголгон. Ал мал кайтарып жүргөн учурда ошол аймакка кар көчкү түшкөн. Эртең 6 апрелде социалдык тармактарда бийликти сындап пост жазган активист Тилек Маткуреновдун соту болот. Бул тууралуу анын тарапташтары жарыялашты. Свердлов райондук сотунун 17 марттагы чечимине ылайык Куренов 1 айга камакка алынган болчу. Тарапташтарынын маалыматы боюнча СИЗО 1 мекемесинде отурган Тилек Маткуренов жана аны менен бир камерада отурган жалпы 15-16 адам жыт сезбей дене табы көтөрүлүп жатат. Аталган белгилерден улам коронавирус болушу мүмкүн экендиги айтылууда. Белгилей кетсек, активист Тилек Маткуренов социалдык тармактагы баракчасы бийликти сындаган пост жазган үчүн 15 мартта кармалган. Ошол эле күнү анын үйү да тинтүүгө алынган. Укук коргоо органдарынан маалымдагандай, Тилек Маткуреновдун Facebook'тагы постуна бийликти күч менен басып алууга үндөгөн деген кине коюлуп жатат. Учурда бул боюнча соттук экспертиза дайындалган. Азыркы тапта анын баш коргоо чарасы Свердлов райондук сотунда каралууда. Тилек Маткуренов буга чейин жетим тоону коргоо кыймылын түзгөн. Ал 9 мартта Конституцияга каршыбыз акциясына да катышкан болчу. Апрель Кыргызстанда эс алуу күнү болуп эсептелет. Быйыл апрель инкылабына 11 жыл толот. 2010 жылы ушул күнү эл мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы көтөрүлүшкө чыккан. Андай элге ок атылып, 100гө жакын адам шейит кеткен. 500гө жакын жаран аркандай жаракат алган. Акыры элдин күчү менен Ак үйдүн имараты алынып, ошол кездеги президент Курманбек Бакиев шаардан, андан кийин өлкөдөн качууга аргасыз болгон. Окуядан соң өлкөдө убактылуу өкмөт түзүлүп, турукташтыруу иштери башталган. Кошумчалай кетсек, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2016 жылы кабыл алынган аксы окуяларынын март жана апрель элдик революцияларынын атын түбөлүккө калтыруу жөнүндө жарлыктын негизинде 7 апрель Кыргызстанда расмий майрам катары белгиленип, дем алыш күн болуп эсептелет. Премьер-министр Улукбек Марипов Өзбекстан Кыргызстанга 1000 тонна будай үрөөнүн берип жатканын өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Ошол эле учурда кыргыз тарап жардамдын жарымын бир топ убакыттан кийин кайра буудай менен кайтарып берерин айтты. Андан тышкары Кыргызстан 500 тонна пахта үрөөнүн ушундай эле келишим менен алат. Ошондой эле Өзбекстан 10.000 тонна көчөт жана 10.000 тонна унду гуманитардык жардам катары кайтарымсыз бермекчи. Мындай колдоону Казакстанда көрсөткөнү турат. Казак боордошторда 1000 тонна үрөөндү күздүк буудай себүүгө жардам катары берип жатышат, деди Марипов. Өкмөт башчы өзүнүн билдирүүсүндө бардык өлкөлөр менен мамилебиз жакшы болушу керектигин белгиледи. Бир топ өлкөлөргө иш сапар менен барып, маселелерди мындан ары өкмөттөр аралык сүйлөшүү жолу менен чечүү керектигин айтты. Ош шаарынын Ош мамлекеттик университетинде кыргыз эл жазуучусу Казак Ахматовдун 80 жылдыгына карата илимий практикалык конференция болуп өттү. Жазуучунун эскерүү кечесине Борбор калаадан келген акын жазуучулар, коомдук ишмерлер жана студенттер катышты. Иш-чаранын жүрүшү жазуучунун ишмердүүлүгү жана чыгармачылыгы жөнүндө сөз болду. Мында Казак Ахматовдун тил маселесин биринчи көтөргөн, улуттук баалуулукту сактаган, улут үчүн күйгөн инсан экенин баса белгилешти. Жазуучу Боз улан, Ыйык журт, Мунабия, Күндө айланган жылдар жана башка роман, повест, аңгемелер жыйнактарынын автору. 2013 жылы Улуу Британиянын борбору Лондон шаарында Эрика Клаустун 13 кадамы аталган чыгармасы англис тилинде жарык көргөн. Чыгармалары 50дөн ашык тилге которулган. Казак Ахматов 1941 жылы 23 декабрда Ысык-Көл облусунун Бостери айылында туулуп, 2015 жылы 14 сентябрда узакка созулган оорудан каза тапкан. Уюштуруучулардын айтымында студенттерге жазуучунун чыгармаларын таанытуу максатта атайын китептерин таркатышкан. Казак Ахматовду билбеген киши жок болуш керек. Бул киши убагында бул жазуучу гана эмес, драматург, анан азаттыкты туу туткан бул демократ болгон да. Убагында КДКнын тең төрагасы болгон дегендей
анан ошол иштерин элге жеткирсек, балдарыбыз билип калса, чыгармаларын окуса дегенбиз. Анан ошол Кыргыз патенттин программаларын түзүп, ошондой эле Кыргыз патент тарабынан Казат Ахматовдун Мунабия деген китебин чыгарып келдик. Студенттерге таратып атабыз. Негизги максатыбыз ушул.